Талаштар жөнүндө минтип айта алам. Чын эле мына азыр 100дөн ашык талаштык жигит жүрөт. Мен абдан толкунданып, разы болуп атам. Анткени чын эле убагында айткам, талашта АБК КБШтин урпактары көп депчи. Андай деле бар мына спикердин көрүп атасыңар да. Бирок негизги АБК КБШтин урпактары жарымда жүрүптүр да, жармашып. Ошол эле Сооронбай, Мурмукулов баары жарымда жүрүптүр да атаңга. Сондуктан кечирим сурайм. Мен кээ бирде чын эле балп этип айтып алам, эми ишимде эмне болсо тышыма чыгып кетет да анысы. Анан баары эле тарына берет мага. Бирок эл деген тараза, мен ойлоп турам, талаштар кечирет. Кайран элбизде, кайран элбиз. Шорду элбиз. Анткени мен дайыма айтам, бирөө сурайт да Кыргыздын душманы ким деп. Кыргыздын душманы Кыргыз. Мына Манас атабыздын билесиңер, өлөрүндө айткан Каныке апабызга талашсага жер болбойт, талаштар эл болбойт деп Ташкентке качырган, Ташкентке. Кыргыздардан Манас өсүй бирөөсүн качырган Ташкентке. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсуңар. 20 жыл тазалабаса, анан кыгын бир күндө тазаласа болобу же? Билесиңер, таш болуп калат тазаланбай. Мына айтпай жүргөм, чындыкты айтайын мына. Кечирип койгула катыраак десе, мен билесиңер, акты ак деп, караны кара деп айтам. Мына Нарын дарыясына экология жагынан эң жаман таасир эмне берет? Кумтор береби, башка береби? Мына ачык айтайын. Экологтордон сурагылаша эмесиңер. Эң экологический зыян Нарын суусу үчүн Нарын шаарынын канализациясы. 10 000 кишилик жасалган. Hazır ketip atat, geçirip koygula, usu sostu uyat çok. Ар кайсы нерсеси.